Базар Коргон районунун Арстанбап айыл аймагында ат сүйрөп кеткен окуучу кыз каза тапты. Маалым болгондой, Белтерек айылындагы номер 34 орто мектептин 9-классынын окуучусу ат минип бара жатканда жыгылган. Ат үркүп кызды 800 метр жерге сүйрөгөн. Жабырлануучу айылдык ооруканага жеткирилген, бирок алган жаракатынан улам каза болуп калган. Райондук билим берүү бөлүмү маалыматты ырастап, кырсык өткөн аптанын ишемби күнү болгондугун билдиришкен. Өспүрүм кыздын туугандары экспертиза өткөрүүдөн баш тартышкан. Кара Суу районунда айдоочу Масабалда унаасын башкарып бара жатып оодарылып кеткен. Бул туурасында Ош облусу боюнча жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмү билдирди. 25 сентябрь күнү саат кечки 9 чамасында Кара Суу районунун Папан айыл аймагына караштуу Актерек айылында 32 жаштагы тургун автоунаасын Масабалында башкарып бара жаткан. Ошол маалда жолдон рулга ээ боло албай, жол четине чыгып унаа оодарылып кеткен. Анын кесепетинен айдоочу алган жаракатынан улам Ош шаардык ооруканасына жеткирилген. Өзбекстандык жана кыргызстандык эки теннисчи кыз Францияда камакка алынды. Алар алдын ала сүйлөшүлгөн беттешке катышууга айыпталып жатат. Спортчу кыздар 23-24 сентябрь күндөрү Клермон шаарында турнир өтүп жаткан учурда кармалган. Алар соттун алдында жооп беришкен. Теннисчилер Францияда өткөн алдын ала сүйлөшүлгөн турнирге катышууга шектелүүдө. Өзбекстандык спортчу байге фонду $15,000 болгон турнирге атайын утулган деп айыпталды. Ал эми кыргызстандык спортчу ага ортомчу болгон. Учурда Францияда байге фонду $25,000 түзгөн турнир өтүүдө. Казакстандын Нур-Султан шаарында эки эркек адам 21 жаштагы баланы түнү менен зордуктап, кур менен муунтуп, денесине ысык үтүктү басып кыйнаган. Жабырлануучу качып кутулуп, полицияга кабар берүүгө үлгүргөн. Жергиликтүү полиция департаменти билдиргендей, кордолгон 21 жаштагы бала баш мээсинен жаракат алып, бир нече жери сынган, денеси көк ала болгон, көп жери күйгөн. Шектүүлөр жабырлануучудан ири суммадагы акча талап кылган. Бул факты боюнча сексуалдык мүнөздөгү зомбулук, опузал эркиндигинен мыйзамсыз ажыратуу беренелери менен кылмыш иши козголду. Тергөө уланууда. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мурдагы биринчи вице-премьер-министр Аскарбек Шадиевди издөөнү улантууда. Бул тууралуу аталган комитеттен Азаттыкка билдиришкен. Шадиевге эл аралык издөө жарыяланган жана кылмыш ишинин алкагында иштер жүрүүдө. Шадиевге башкы прокуратура алгач кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен кылмыш ишин козгогон. Буга КМШнын парламент аралык ассамблеясынын Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыгына 2017 жылы Жогорку кеңештин эсебинен бөлүнгөн $30,000 уурдалгандыгы себеп болгон. Андан соң Шадиев качып кеткени, Америкада жүргөндүгү кабарланган. Кылмыш жаза кодексинин мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүү беренесинде каралган белгилер боюнча иш козголгон. Бул кылмыш иши боюнча Бишкектин 1 май райондук соту саясатчыны сыртынан 10 жылга эркинен ажыраткан.